Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен Түз эфирде өлкө аймагынан алынган кабарлар менен алатоо маалымат программасы. Студияда Лунара Мамытова жана Мирлан Маматалиев. Бүгүн программабызда. Мамлекеттик бюджет $100 миллион менен толукталды. Бул ири каражат казынага жер үй алтын кенин иштетүү укугун жеңип чыккан компания тарабынан которулду. Жаңы окуу жылына даярдыктар башталды. Сентябрдан тарта бир катар мектептердин башталгыч класстарынын окуучулары сапаттуу ысык тамак менен камсыздалат. Бишкекте сууга түшүү сезону расмий ачылды. Нептун күнү балдардын маанайын көтөрдү. Эми ушул жана башка кабарлардан кененирээк. Жаңы окуу жылынан тартып орто мектептердин тамак жакшырат, бирок бардыгында эмес. Азырынча 700 мектепте гана ысык тамак берилет. 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга сапаттуу тамак берүүнү жакшыртууну көздөгөн мектеп жамааты өкмөттөн кошумча жардам күтпөстөн Билим берүү жана Илим министрлигинен долбоор аркылуу жаңы өнөктөштөр менен иштешүүдө. Кабарчыбыз Мерим Бакир кызы быйыл жеткинчектер кандай тамактанаарын билип көрдү. Учурда 1-класстан 4-класска чейинки окуучулардын тамагы үчүн жылына республикалык бюджеттен 475 миллион сом бөлүнөт. Бул каражат ар бир окуучунун күнүмдүк тамагына 7 сомдон 14 сомго чейин сарпталат. Буга чейин ушул акчага таттуу токоч, бир чыны чай, сүт же кайнатылган шире берилип келген. Ушул эле каражатка 10 түрлүү жок дегенде ысык тамак алып атат. Долбоордо азыр эми 260 мектеп болуп атат, бирок буга кошумча мына жер-жерлерде активдүү айыл өкмөттөр жардам бергенде, ата-энелер жардам бергенде негизинен конкурс чоң болгон ушу долбоорго кириш үчүн мектептер кызыгып, азыр мектептердин саны 700гө жетип калды. Башталгыч класстын окуучуларына сапаттуу тамак берүүгө ата-энелер же жергиликтүү бийлик эле кызыктар эмес. Бунун дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздук программасы жана Орусиянын азыктандыруу тармактык институту Билим берүү жана Илим министрлигине колдоо көрсөтөт. Школьного питания. Балдардын сапаттуу тамактануусуна биринчиден билим берүү мекемелеринин жетекчилери кызыктар болушу керек. Анткени коопсуз жана даамдуу тамак аш окуучулардын терең билим алуусуна да өбөлгө болот. Мектеп тамагы бир гана социалдык маселелерди чечпейт, айыл чарба тармагын өнүктүрөт. Анткени азык-түлүктөр жергиликтүү дыйкандардан алынат. Жакын жерден соода болсо каражатта үнөмдөлөт. Мектеп тамагын жакшыртууга багытталган 3 жылдык долбоор 2013 жылы башталган. Ага ылайык мектеп ашканаларына керектүү жабдыктар алынып, ашпозчулардын тажрыйбасын жогорулатуу жана тамак сапаты жакшырат. Бирок бардык мектептерде эмес, азырынча жаңы окуу жылынан тартып 700 мектепте ысык тамак уюштурулат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 2207 мектеп ашканасы бар. Анын 964 гана кадимки ашкана, 508 буфет, калган 735 ашкана сыяктуу кылып башка жайды ылайыкташтырылган. Мектеп ашканасын жакшыртуу долбоорун 2020 жылга чейин узартуу пландалууда. Азырынча кагазга жазылган пландар акырындан ишке ашууда. Учуру келгенде өлкөдөгү бардык мектептерде ысык тамак уюштурулуп калышы мүмкүн. Мерим Бакир кызы, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал. Өкмөт окуучулардын жакы салуу убактысын пайдалуу өткөрүү үчүн тиешелүү чараларды көргөн республика боюнча 600 мектепте 5-июндан 6-июнга чейин жакы лагерлер уюштурулган. Мындан 100 миңге жакын балдар келип, эс алуу күндөрүн пайдалуу өткөрүп жатат. Алардын көбү аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары. Вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева балдардын маанайынан кабар алды. Эс алуусын куунак өткөрүп жаткан балдар маанайы кандай? Кабарчыбыз Нургүл Жумабекова угуп келди. Окуучулардын жакы эс алуусу текке кеткен жок. Бишкек шаары боюнча 44 мектепте лагерлер уюштурулган. Анда балдар ар кандай иримдерге катышат. Мисалы, бул иримде балдар ар кандай кагаздан жана кийизден ар кандай кол эмгектерди жасашат. Мында балдардын эс алуусуна бардык шарт түзүлгөн. Лагерь эртең менен сенбиден түшкү 2-ге чейин иштейт. Окуучулар убактысынын ар бир мүнөтүн текке кетирбей, бите окуп, сүрөт тартып, би, өр, кол эмгек, комуз иримдерине катышат. Спорт боюнча машыгуу залдарда ачылган, футбол менен шахматта ойношот. Иримдерге катышкан балдар пайдалуу нерселерди үйрөнүп жаткандарын айтат. Лагерден футбол ойноп, достор менен ойноп, зарядка кылып, тамакка барабыз ичкенге. Комуздан көп эле күйлөрдү билем. Жана токтогулдун кербесин. Я очень люблю шахматы. Я люблю математику. Лагерь мага абдан жагат. Лагерь болсо, лагерде мындай көп билим алат экенбиз.
Жайкы лагерлер келерки айдын башына чейин иштейт. Эң башкысы мында балдардын коопсуздугуна өзгөчө кам көрүлгөн. Педагог, тарбиячылардан тышкары атайын инспекторлор менен дарыгерлер тартылган. Жайында болсо аларга чоң мүмкүнчүлүк бар. Ден соолугун чыңоого, жанареки кружокторго барганга, театрларга барганга, концерттерге барганга, мына ушул иш-чаралардагы ошо шаарларда жана биздин айылдарда ошо то есть айылдык балдар үчүн райондук центрлерде, областтык центрлерде ошондой уюштурулат. Ал эми дем алыш күндөрү балдар үчүн өзүнчө программалар даярдалган. Театрларга барып, жаратылыш коюнунда эс алышат. Балдар 2 мал ысык тамак менен да камсыздалат. Таттуу азыктар да берилет. Бул үчүн жергиликтүү бюджеттен каражат каралган. Жайкы лагерди уюштурдук. Анын лагерлерде бүгүнкү күндө 3000ге жакын бала эс алып атат. Күнүгө эртең менен анан түштө тамак берилет. Педагогдор балдар жайкы эс алуу малын жөн гана эмес, майнамтуу өткөрсө өнүгүшүнө пайда болоорун айтат. Мындан улам өкмөт жайкы лагерлерди уюштуруу ишин мындан арыда ыкчамдатууну көздөйт. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал. Жай мезгилинде Кыргызстандын жайлоолорунда 100 бала бакча иштейт. Бул тууралуу Бала Мөдөн районуна караштуу Таш дөбө айылындагы жайлоо бала бакчасынын ачылышына Роза Отунбаева билдирди. Экс-президенттин айтымында бул жылы алыскы райондордогу бардык борборлордо бакайдын жайыты тасмасы көрсөтүлөт. Самалык СССРдин эл артисти, режиссер Төлөм Шакеевдин 80 жылдыгына арналат. Альбина Сулайманова теманы улантат. Бул жылы балдардын өнүгүүсүн шарттаган окуу борборлорунун программалары жылдагыдан өзгөчө болот. Балдарды окутуу менен тарбиячылар гана алектенбейт. Алар үчүн сүрөт тартуу, бийлөө, ырдоо жана шахмат боюнча мастер-класстар уюштурулат. Бул үчүн Роза Отунбаеванын демилгеси фонду Конфуций институтунун кызматкерлери менен Жайка уюмунун волонтерлорун тартууда. Мындай экенде бул кичинекей балдар өзгөчө 1-4 класска чейин балдар. Булар унутуп калат экен, такыр унутат экен мектепте окуган. Анан 1 сентябрга келгенде таза кагазда болуп келишет экенде, баарын унутат экен. Анан жай бою өзүңөр билесиңер, башка жерлерде ошентип аларга тапшырма берип, кичине балдарды өстүрүп, өнүктүрүп, ошондой аракет кылышат. Фонд өткөн жылы жайлоодо 35 жайкы бала бакча ачты. Аларда малчылар менен жергиликтүү тургундардын балдары тарбияланды. Бул жылы 100га жакын өнүгүү борборун ачып, мектепке чейинки 2000 баланы тарбиялоо пландалууда. Фонд балдарды окуу куралдары менен камсыздап, тарбиялануучуларга тренингтерди өтөт. Өз кезегинде жергиликтүү бийлик боз үй, эмеректер менен камсыздап, айлык маянасын чечип берет. Биз дагы болсо ошол бизди буга чейин билип жүргөн жана билбей жүргөн спонсорлорго кайрылып кетет элек. Ушул багытта балдарды өнүктүрүү багытында кызматташсак, мындай абдан бир жакшы бир майнабы болот деген тилектебиз да. Бала бакчалар көчмөн элдерге негиздүү экенин уюштуруучулар айтат. Маселен, бул ыкманы Монголия колдонот. Ал эми Кыргызстандагы жайлоо бала бакчаларын алгачкы жолу Агахан фонду негиздеген. Былтыркы жылдан баштап Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан демилге улантылып келет. Мен билишимче, мына эң чоң саясатчылардын баары айылдан чыккан, эң жакшы артисттердин баары айылдан чыккан. Мына ошол жерде отурган балдардын баары биздин келечектеги Кыргызстандын эң бир каймактары деп эсептейм. Иш-чаранын алкагында режиссер СССРдин эл артисти Төлөм Шакеевдин 80 жылдыгына байланыштуу балдарга жана ата-энелерге бакайдын жайыты тасмасы көрсөтүлдү. Альбина Сулайманова, Нургул Саматова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал. Жери өлкөнүн иштетүү кулун сынактан жеңип алган компания республикалык бюджетке объекттин наркынын $100 миллион өлчөмдөгү толук көлөмүн төлөп берди. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Дүйшөнбек Зелалиев президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болгондо билдирди. Зелалиевдин айтымында учурда ал каражатты бөлүштүрүү жана пайдалануу маселелери чечилип жатат. Мындан сырткары ал инвестордун мындан аркы пландарына, анын ичинде жер өлкөнүн иштетүүнүн техникалык долбоор макулдашуу жана социалдык пакетти ишке ашыруу боюнча пландарына токтолду. Атамбаев келип түшкөн каражаттарды биринчи кезекте жергиликтүү калктын жана Кыргызстан элинин кызыкчылыктарында натыйжалуу пайдалануунун маанисин белгилеп, агенттикке өлкөнүн экономикасынын кызыкчылыктарына да инвестор менен кызматташуу маселелерин өтө дыккаттык менен иштеп чыгуу милдетин тапшырды. Бүгүн 23 июнь мамлекеттик кызматкерлердин күнү. Буга карата президент Алмазбек Атамбаев куттуктоо жолдоду. Анда төмөндөгүдөй деп айтылат.
Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Кыргызстан көптөгөн сыноолордон жана кыйынчылыктардан ийгиликтүү өтүп, өнүгүү жолуна түштү. Ынтымагыбызды арттырып, биримдигибизди чыңдап, ири экономикалык бирликтердин бирине кошулдук. Мындай жагдай мамлекеттик кызматкерлерге өзгөчө милдет артат. Ар бир мамлекеттик кызматкер баардык битин коюп, ниетин таза кармап, өлкөбүздү өнүктүрүүгө өз салымын кошчу мезгил келди. Мамлекет мага эмне берет дебестен, мен мамлекетке эмне бере алам деп иштей турган учур келди. Мамлекетибизди четтен бирөө келип өнүктүрбөйт. Өзүбүз гана бекемдеп, өзүбүз гана гүлдөтө алабыз. Тарых бизге дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк берди. Мамлекетибизге келген ооматты колдон чыгарбай, элибиздин ишенимин актап, биргелешип жаңы гүлдөгөн Кыргызстанды курууга милдеттүүбүз. Баардыгыңыздарга чын ден соолук, бакыттаалай жана жооптуу ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бул күндүн урматына бүгүн бир катар мыкты мамлекеттик кызматкерлерге сыйлыктар берилди. Мамлекеттик кызмат жаш кадрларды кандай артыкчылыктары менен кызыктырат жана аларды ишке тартуу үчүн эмне аракеттер керек? Жаркын Желдеңбаева майрам ээлери менен жолугуп, алардын пикирлерин угуп келди. Мирлан жаш мамлекеттик кызматкер. Ал Германиядан 2 жогорку окуу жайды бүтүп келген. Учурда жогорку кеңеште эл аралык серепчи болуп иштейт. Студенттер менен өз тажрыйбасын бөлүшүп, дипломатиялык академияда дагы сабак берет. Мирлан мамлекеттик кызматкер биринчи кезекте жөнөкөй болуусу керектигин белгилейт. Чет мамлекеттеги мамлекеттик кызматкерлер көп каражатсыз эле, мисалы, кээ бирөө жөө жүргөн кызматкерлерди көрөбүз, ошондой эле саясатчыларды да көрөбүз. Анан албетте аларды көрүп, биз дагы ошол эң биринчиден ошо жөнөкөйлүк жакты алсак, ошондо биз элге жакын болуп, элге көп пайдабызды келтиребиз деп ишенем да. Бүгүн мамлекеттик кадр мекемеси бир катар кызматкерлерди мамлекеттин отличниги жана ардак грамота менен сыйлады. Наам алгандардын катарында Чатыркүл Бекишева дагы бар. Ал 15 жылдан бери мамлекетке кызмат өтөп келет. Государственный служащий. Мамлекеттик кызматкер убадасына бекем турган, ишине так, чынчыл болушу керек. Бул саптарды ал милдет катары кабылдашы шарт. Ошондуктан бизге мамлекеттик кызматтар ишенилген. Мамлекеттик кызматчынын этикасынын кодексинин ченемдерин сактоого салтанаттуу ант берет. Бул мамлекеттик ишке жаңыдан киришип жаткан жаш кадрлардын ант берүүсү. Алар мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасы аз экенине карабастан, элдин кызыкчылыгы үчүн иштөөгө даяр. Ант мен үчүн жөн гана окуп койгон доклад же башка бир нерсе эмес. Бул мен өзүмдүн жүрөгүмдөн өткөзүп, ушуну аткарып өтөсүнө чыга алсам экен деп ушундай жоопкерчиликтүү сезим менен окудум. Кадр кызматынын директорунун айтымында өлкөдө 16 миңдей мамлекеттик кызматкер бар. Аларды тандап алууга да өзгөчө көңүл бурулат. Эми өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик кызматкерлердин иши оңой эмес. Оор бир топ иштерди жүргүзөбүз. Мамлекеттик кызматкерлердин профессионалдуу деңгээлин көтөрүү боюнча. Ар бир мамлекеттик кызматкерге мекендин жана элдин алдындагы милдетин сапаттуу аткарууда өзгөчө жоопкерчилик жүктөлөт. Демек, күчтүү адистер гана өлкөнүн өнүгүүсүнүн шарттары белгилүү. Жаркын Желдеңбаева, Алмаз Нурманбетов, Коомдук биринчи канал. Ош шаарынын четинде жайланышкан Курманжан Датка 2 аймактык кеңешинин тургундарынын ичүүчү жана суга суу маселелери чечилди. Эми ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Ош студиясы түз эфирде. Саламатсызбы Абаз? Сөз сизде. Рахмат, саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев Сузак районундагы Кыржол айылында ушул жылдын 24 май күнү болгон жер көчкүдөн жапа чеккен 8 турак үйдүн курулушу үчүн 11 миллион 400 миң сом бөлдү. Акча өзгөчө кырдаалдар министрлигине каржылык жактан көмөктөшүү максатында берилди. Жаратылыш кырсыгы болгондун эртеси мамлекет башчы Кыржол айылына барып, жергиликтүү тургундар менен жолукканда жардам бере тургандыгын убадалаган. Социалдык маселелер чечилбей келген Ош шаарындагы конуштар мэриянын көңүл борборунда. Шаар четине жайланышкан Курманжан Датка 2 аймактык кеңешинин тургундары 20 жылдан ашык убакыттан бери ичүүчү жана суга суу маселелерин чече албай келген. Эми конуш жашоочулары бул көйгөйдөн толук арылып, тийиштүү түйшүгү жеңилдеди. Бардык кургап кетип атат. Каныбек Карыбеков Курманжан Датка 2 аймагына отурукташканына 20 жылдан өтүп калды. Ал бул жылдар аралыгына бош жаткан жерлерин бакчага айлантып көркүнө чыгарууга канчалык аракет көрбөсүн, суунун тартыштыгы ага тоскоол болуп келет. Бизде суу маселеси бар да. Суу жетишсиз. Айла жок, мындай цистерналарга суу толтуруп алып, кол менен куюп чыгабыз. Мында ичүүчү сууда тартыш. Мүмкүнчүлүгү барлары шаардан таза суу ташып ичсе, көпчүлүгү каналдын суусун колдонот. Негизинен бул ичүүгө болбойт. Таң саардан алып келип алабыз, анан ичүүгө пайдаланабыз. Бирок будан мышыктын өлүгүнөн баштап, иттин, адамдын өлүгүнө чейин бул суудан алып келет. Айла жок ичебиз.
Айыл 1985-жылы дача катары түптөлүп, азыр 5000ден ашык эл жашайт. Эми алардын суга болгон муктаждыгы оң жагына чечилди. Мэрия жана эл аралык толеранттуулук фонду тарабынан 9 дана суу насосу берилди. Ушул жергиликтүү жердеги активисттер менен биргеликте мэрияга кайрылып, ушул маселени чечүүнүн жолдорун таап, мэрия тарабынан 270 миң сом, биз тарабынан 470 миң сомго 9 насосту алып, элди бүгүн Кудай кааласа ушул суга суу менен камсыз кылып атабыз. Бул насостор ар бир көчөгө орнотулуп, Арабан Ак Буура каналы аркылуу суу алынат. Ал эми таза суу көйгөйүн чечүү үчүн 1 чакырым 600 метр жерге куурлар орнотулуп, жакын арада пайдаланууга берилет. Бу жерде таза суу маселеси бар. Таза суу маселесине дагы быйылкы жылы шаардык жергиликтүү бюджет тарабынан 2,5 миллион сомго жакын акча каражаты бөлүнгөн. Ал акча каражаты бөлүнгөн тууралуу дагы бүгүнкү күндө бекитилген иш план негизинде иш алып барылып жатат. Шаар жетекчилиги суу көйгөйүн толук чечкен соң айылга мектеп жана бала бакча куруунун планын иштеп жатат. Авазбек Айтиев, Шаршен Шайымкулов, Коомдук 1-канал, Ош шаары. Баткенде өрүктүн баасы 100 сомго чыкты. Дарылык касиети менен эмес, даамдуулугу менен да башкалардан айырмаланган Баткендин эрте бурчу ак өрүктөрүн учурда кардарлар кымбат экендигине карабастан Орусияга ташып кетишүүдө. Жергиликтүү калктын негизги киреше табуучу булак болгон багманчылыктын бул түрү жөнүндө аймактык кабарчыбыз айтып берет. Жаз алдындагы нөшөрлөп жааган кардан кийин Баткендин өрүктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн үчүгө алып кеткен. Ага карабай кеч гүл ачкан тоолуу аймактардагы өрүктүн түшүмү жакшы болду. Учурда Баткенде жаш кардебе таң саардан өрүк терүү менен алек. Жакшы киреше өрүк болуп калды. Өрүктүн баарысын үйшүгө алып кеткендиктен азыр өрүктүн эмеси Баткен бужум болуп калды. Ушактар деле бар, анан башка жактарда өрүк калбай калганын себебинен өрүктүн акчасын сенасы бүгүнкү күндө 100 сомго чыкты. Бул өрүктөр алы буш элек Россиянын алыскы шаарларына жөнөтүшү мына ушундай тоңуну терүү керек. Азыркы учурда алыскы Россиядан келген кардарлар мындай ак өрүктөрдүн 1 килограммын 100 сомдон алып жатышат. Өрүк аз болгонуна жараша баасы кымбат. Жергиликтүүлөр буга чейин баа мынчалык көтөрүлгөн эмес эле деп айтышат. Россияга апарат булар дагы туура үчүн салат. Жеткириш керек. Бул дагы Кыргызстан элиге жардам, дыйкан бизге окшогондорго биз өзү апарып сатканга убакыт жок. Баткендин өрүгүн сатып алып жаткан кардар Ашым Токтосуновдун айтымында Баткендин өрүгү Орусияда да, Казакстанда да өтүмдүү. Азыр келгенден бери азыр эми растамашка дагы эле бар да, азыр 50 миң 60 миң төленет. Азыр биринчи жол жүктөп атабыз. Бул Казакстанга барат, Россияга барат. Баткенде быйыл мол түшүм алган багбандар 3 тоннага чейин ак өрүк сатышып, 300 миң сомго чейин киреше табышууда. Адылбек Акматов, Өзбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен областы. Ош студиясы тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Эми кезде кайрадан Бишкек студиясында Мирлан. Рахмат, программабызды улантабыз. Акыркы жылдары республикада уяң жүндүү койдун саны кескин кыскарып кеткен. Учурда 5 миллиондон ашуун кой болсо, анын 125 миңин гана ак кой түзөт. Ошол учурда Кыргыз Камболдук ноуту комбинаты толук кандуу иштебей турат. Токтоп турат теманы кабарчыбыз Өмүрбек Телебаев улантат. Ысык көлдүк фермер Батырбек Акматов уяң жүндүү койлорду сактап калган. Ал 350 ак койдун ээси. Фермер мындай малды багуунун өзүнчө кыйынчылыктары бар экендигин айтат. Негизи биз башынан ошо ак койго көнүп алганбыз, анан азыр жүн баалуу болуп баратпайбы. Экинчиден тери баалуу. Үчүнчүдөн ал эти жакшы болуп атпайбы. Жаңы модель. Бунун составында 40% шерсть, 60% акрил болот. Борбор шаардагы Илбирс акционердик коому жүндөн жасалган сапаттуу кийим-кечектерди чыгарат. Алар жипти Токмоктогу жип ирүүчү ишканадан атайын буйрутма менен алышат. Ишкана бир жылда 36 миллион сомдук продукция чыгарат. Жипти биз негизинен Касиет деген пряльный фабрика бар Токмокто, биз ошондон алабыз. Алар бизге ошол именно шерсть составында шерсть көбүрөөк кылып бизге атайын жип ирип беришет. Чтоб биздин чыгарган продукциябыз сапаттуу болуш үчүн, ыңгайлуу болуш үчүн жана элдин ден соолугуна жакшы болуш үчүн биз атайын ушуну буйрутма менен алардан биз жип иретебиз. Ал эми Кыргыз Камболдук ноуту комбинаты Союз учурунда Кыргызстанды эле эмес, бүтүндөй Орто Азия аймагындагы жиптен кездеме токуучу алдыңкы ишканалардан болгон. Союз тарагандан кийин ишкана кудуретсиз абалга жетип токтоп калган. Мурдагы жетекчилер ишкананын жабдыктарын гана эмес, ага караштуу жерлерди да сатып жиберген. Биздин максатыбыз баягы өзүбүздүн өндүрүштүк корпусту крышасынан бери, чатырынан бери, жанагы тамынан бери, айнектеринен бери баарын калыбына келтириш керек. 20 жылдан бери суу агып отуруп, аябай бир катуу абалга келип калыптыр да.
азыркы учурда биз атайын ушу сейсмологияны чакырып фирманы ошолор азыркы учурда изилдөө жүргүзүп атышат. Көзү баары тең көрүнүп турат. Айыл чарба илимдеринин кандидаты Молдобек Ирсалиев республикада уяң жүндүү ак койдун санын көбөйтүү аркылуу мамлекеттин капчыгын толтурса болот деген пикирин айтат. 2 килограммдан 2 костюм чыгат экен. Айталы 5 миллион койду 2 костюмдан алсак 10 миллион костюм болот. Аны орто эсеп менен бүгүнкү эле баам эсептегенде 5 миңден сатсак ошондо 50 миллиард акча түшөт экен. Уяң жүндүү кой чарбасы мал чарбачылыгынын эң маанилүү тармактарынын бири. Андыктан адистер келечекте уяң жүндүү ак койдун башын 1 миллиондон ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар экендигин айтышат. Өмүрбек Тилебаев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал. Парламенттеги 3 фракция тарабынан акыйкатчыны мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотуу чечимин кабыл алды. Бул туурасында Жогорку Кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүм боюнча комитеттин башчысы Наталья Никитенко билдирди. Анын айтымында мындай чечимге КСДП, Атамекен жана Ар намыс фракциялары келген. Эгерде фракциялардын чечимдери болсо, анда акыйкатчынын ишмердүүлүгүн иликтеп чыгуу үчүн атайын комиссия түзүүнүн кажети жок, дейт Никитенко. Жакында эле парламент акыйкатчынын 2014-жылга карата отчетунда канааттандырарлык эмес деп тапкан. Эске салсак, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан Бакыт Аманбаевке карата телеканалда жарнамалык агенттикти жетектеп турган учурда эфирден кеткен жарнамалардын тарифтерин азайткан. Анын кесепетинен агенттиктин кассасына 50 миллион сом түшпөй калган. Ошондой 2007-жылы 4 миллион 741 миң 3 сомду агенттик сыйлык түрүндө төлөгөн деп ачылган кылмыш иши кайрадан жанданып тергелүүдө. Дарыгерлердин катасы менен майып абалга келгенин айтып, биздин каналга оорулуу кайрылды. Номер 2 төрөт үйүнүн дарыгерлери оорулуудан анализ албай туруп, операция жасаган жана анын жыйынтыгы бир үй бүлөнү кайгыга салып отурат. Сүйлөшүүлөрдө оорукана администрациясы оорулуунун дарылануусуна кетүүчү чыгымды көтөрүүгө макул болгон, бирок келишим аткарылбай жатканын экинчи тарап айтып даттанууда. Кененирээк Бурулай Усурманкулованын материалында. Насихат Кемелованын денесине түтүк улап, желим бөтөлкөгө заара кылып, ар кайсы ооруканага келип жүргөнүнө 4 ай болду. Алгач бели ооруп келген Насихатты 26 февралда Бишкектеги номер 2 төрөт үйүнүн дарыгери жатыныңда зыяндуу зат бар деп 40 мүнөттө операция жолу менен алып салууну убадалашат. Жыйынтыгында операция 6 саатка созулат. Эч кандай анализ алган жок. Ошо күнү эле мени операцияга алып кирди, 40 мүнөттө бүтөбүз деп. 6 сом азыр дайындап кой деди. Ошо менен кирген бойдон өзүм билбейм. Операция маалында жатында онкологиялык дарт бар экени аныкталат. Кан токтобой дарыгерлер заара чыгаруучу жерин тигип жатынын алып салышат. Ошол эле маалда 2 бөйрөгүнүн түтүктөрү да биригип калат. Бөйрөгүндө да бар ошо такыр сидик токтоп калды деди. Анан албоч эле мен ыйладым. Таптаса турган баланы саматта анализ алып текшербей туруп эле эмнеге союп саласыңар? Бир анализ алып койсоңор болот. Жок дегенде, анализ жок, эмнеге операция жасадыңар? Силер менен коюп эле деп урологияга бардык. Операция кылбасак болбой калды. Мунун бу шишиги бу жерине чейин келип, буту бу жерине чейин келип калды, саргарып элечи. Анан теги бергиде операцияга дегенде анан бердик. Анан берсек, 2 трубасын тең байлап тигип коюптур. Гинекологдор тигиптир да бу жерден. Анан ошол жактан барганды билип атпайсызбы? Азыр аны дарылаган врач эмгек өргүүсүндө. Төрөт үйүнүн башкы дарыгеринин айтуусунда маселени комиссия иликтеп жатат. Анын жыйынтыгы менен баа берилет. Азыр Минздравтан дагы комиссия келген, текшерип, городтука да текшерилип келген. Ал ошолордун жыйынтыгы боюнча биз чара көрөбүз. Көп жолку сүйлөшүүлөрдөн кийин оорулуунун дарылануусуна кеткен чыгымды жана алдыдагы операцияны төлөйт деп дарыгер менен оорулуу өз ара чечишип алган. Бирок жабырлануучулар акча жетиштүү деңгээлде бөлүнбөй жатканын айтып, мына ушундан чыр чыгууда. 3 миңин алам, 2 миң келип алып кетейин, кырылышып атып 3 миң алам, кээде 5 миң берет. Ушинтип атып бизди ушинтип мен кызымдын акчасын балам деп дөлгөбөй, бул качан айыгып кетмейинчи. Мен келген ушу ыраттан мен жатып калам. Таптаса турган бөйрөгүн уступ салды. Канча расход болсо, ошо канча дары дармек кетеби, операциянын эмесин бүт роддом төлөп берет. Бизге только баягы кагаз үстүндө эме бергиле. Биз ошону бүтүрүп беребиз дегенбиз. Ага күтпөй эле өздөрү жанантып келип атышат. 32 жаштагы Насихаттын 3 баласы бар. Анын табарсыгы мурдага калууна келиши үчүн алгач бөйрөктөрү сакайышы зарылдыгын уролог дарыгерлер белгилейт. Коомчулукта дарыгерлердин кайдыгерлиги менен майыптык алган учурлар байма-бай айтылып келет. Бирок көпчүлүк учурда врачтардын жоопко тартылганы ачыкка чыкпайт. Бурулай Усурманкулова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1-канал. Орду каладагы 1-май районунда суга түшүү сезону расмий ачылды. Буга байланыштуу Нептун күнү болуп, балдар жана ата-энелер үчүн бир катар иш-чаралар уюштурулду. Кененирээк кийинки сюжетте.
Марттагы аба ырайы 30 градустан жогору, бирок бул балдарга таасир берген жок. Алар үчүн сууга түшүү маалы ачылды. Бул күнү балдар майрамдын негизги каарманын да тосуп алды. Нептун менен анын өнөктөшү көпкө күттүргөн жок. Балдардын кол чабуусунун коштоосунда алар сахнага чыга келди. Плавал я к детям Китая, Индии и Уругвая. И теперь настал черед открыть здесь наш купальный сезон. Саамалык алгач ыр бий менен башталды. Андан соң балдар бассейнге түштү. Бул жерден айрымдар чабак уруунун түрлөрү боюнча өз өнөрлөрүн көргөзүп жатты. Прохладно, хорошо. Бүгүн күн аябай биз өсүрүбүз менен аябай сонун түшүп атабыз. Мага жактуу менен жуунганында жакшы ойноп, жуунуп баллону менен. Мне больше всего понравилась та девушка, которая гимнастка, которая очень умеет гнуться. Борбордун 1-май районунда гана балдарга жайкай салууну уюштуруу үчүн 11 лагерь иштейт. Ал жерлерде аз камсыз болгон 810 үй бүлөнүн балдары убактысын өткөрөт. Биздин балдарыбыз күндүз ата энелери жумушта убактысында ошо өздөрүнүн мектептерине келип, ал жерде ысык тамак ичет, ойношот, ар кандай китептерди окушат. Балдардын жүзүндө жылмаюу менен бактылуулуктун эреси жанып турду. Алардын шаңдуу күлкүсү майрамга көр кошуп жатты. Альбина Сулайманова, Дамира Базарбаева, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1-канал. Сиздер шейшембинин негизги жаңылыктар менен түз эфирде тааныштыңыздар. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан да тааныша аласыздар. КТРК чекиткечи сайт аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунттуу жана кызыктуу окуялар биздин сайтта. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.